Өлкөбүздө бөйрөк оорусу менен жабыркап, гемодиализ аппаратына түшүп калган кыргыз жарандары күн санап өсүүдө. Алардын арасында 50%-дан ашыгы жаштар. Бул коомубуздагы коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Биздин фонд 18 жаш курактагы Адилет аттуу мекендешибизди буга чейин бөйрөгүн алмаштыруу керек деп, кайрымдуу кыргыз элинен кол сунууга чакырып келгенбиз. Ал эми бүгүн фонд жетекчиси Азамат Байматов өзү барып, Адилеттин ден соолугунан кабар алып келди. Assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн азыр мынакей биздин мекендешибиз Адилетке келип отурабыз. Адилетти биздин YouTube каналдан, Instagram баракчаларыбыздан, деги эле Facebook, Одноклассник биздин бардык баракчаларыбызда мына Адилеттин бүгүнкү күндөгү эки бөйрөгү отказ берип, соолуп, анан бүгүнкү күндө аппараттын жардамы менен жашап жаткандыгы тууралуу сиздерге маалымат бергенбиз. Бирок биздин берилген ошол маалыматты колдообуз Кудайга шүгүр Адилеттин эң башкысы жакын адамдары, бир туугандары, тууган уруктары, айылдаштары, ошол эле элибиз, журтубуз, кайдыгер карабаган бардык мекендештер сиздерден Алла ыраазы болсун. Эмнеге дегенде өзүңүздөр ошо мээнетиңиздер менен таап аткан ырыскыңардан бөлүшкөндүктүн себебинен бүгүн Адилетке чогултуп аткан каражат мына 1 миллионго чамалуу акчанын айланасында чогулуп отурат. Бул деген кыргыздын айкөлдүгүнүн, кыргыздын берешендиги, бири болгон мээримдүүлүгүнөн кабар бергендиги. Анткени тааныбай туруп деле, алыста туруп кол сунуп атасыздар Кудай үчүн деп. Ошол Кудай үчүн берген колуңуздарга Кудайым береке берсин жашоо өмүрүңүздөргө. Сөз башында рахматыбызды айтып, сөз баштагым келип турат. Анан экинчиден болсо ушул бүгүнкү күндө биздин дагы Кайрымдуу бол коомдук фонддун жалпы жамаатынын жана өзүмдүн бекем биздин ниеттерибиз адилеттүүлүк менен ушундай бир туура багыттуу жол менен бул ишти жасасак, жакшы иштер жасасак деген ниеттебиз. Ошол себептен кече жакында эле биздин Курсант деген байкебизге дагы каражат чогулуп атып, чогулган каражаттан арткан акчасын өзүнүн кийинки муктаж болуп туруп кайрылып аткан адамдарга бөлүнүп берилсин деген биздин талаптарыбыз бар. Бирок ошол талаптарыбыздан $21,000 чогулган. Ошол $21,000 биздин койгон эмебиз ошол $10,000 таратып бериш керек деген элек. Бирок биз да ал үй бүлөнүн дагы анча мынча биздин багы туура түшүнүүгө да келдик дагы $5,000 муктаждарга таратып берип, калган $16,000 ошол үй бүлөнүн эсебинде калды. Себеби алар да кредит алып бизге тастыктап эмесин көрсөткөндүктөн биз ага макул болгонго туура көрдүк. Ошон үчүн ошол каражаттын $5,000 $1,000 мына Адилетке которулду, Адилеттин ден соолугун жакшырышына. Эми бул жерде мен айтайын дегеним, Курсант байкенин дагы жаткан жери жайлуу, иманы саламат болсун. Аллах Таала өз рахматын алган болсун. Эми адамзаттын каалоосу менен эмес экен, бирок ошентсе дагы Кудайдын каалоосу менен биз каршы чыга албайбыз. Анан эми андан кийинки кыйналып турган жандар жакшырып кетиш үчүн, эртеги убакытты уттурбай жетишип калыш үчүн биздин бул аракет. Анан баарыңыздарды да чакырып калат элем, могу экран алдында турган реквизиттерге мүмкүн болушунча дагы кол сунуп койсоңуздар, уже битке акча калды, Кудай буйруса. Ошо да чогулуп калса, бир $5-6 чогулса, азыр Кудай буйруса Адилет кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп калат да, анан улам колубуздан келген аракетибизди жасасак, жакшырып кетет деген чоң үмүттөбүз. Анан Адилет өзүң айтсаң, могул элге журтка да бир эме катарында, маалымат катарында бул бөйрөктүн отказ бергендигине канча убакыт болду? Бөйрөктүн отказ бергенине көп болуп калды. Башында эч нерсе деле билбей жүрдүм, андан кийин чөп кеткенден кийин билдик. Диализге жатканга канча болду ошондо? Диализге жатканда 6 ай 7 ай болуп калды. Ошон менен азыр эптештирип турам. Акча чогулса жакшы болуп кетсем. Тилеген ниеттериме жетсем деген ой бар. Ошо. Азыр диализге барып жатканда кандай мындай ооруп, жеметкендер кандай болуп метип атат ушул? Диализге жатканда ошо сайганда эле башка жагы оорубайт эле, кеде бөйрөк ошол жерден кармап турат ооруп. Анан айтсаң кандай мындай ушул эмедечи мындай ошол жака барып атканда уже зарканасың да, туурабы? Ал жерге барышта өзү заркана турган эме даже укол эмес
Кудай дар дармек ичитпесин. Анан айтсаң ошол Адилет мисалы биринчи ошо эң жакшы мындай чоң үмүтүң мындай эмени айтсаң жакшы болгон мындай эмеңди. Анан экинчиден сени коркунучка эметкен алып келген бир кандайдыр бир коркунучтар мисалы. Биринчиси мындай эртерээк барып мына апа менен жетелешип барып жакшырып келүү чоң бул кыялың болуп атат да туурабы? Экинчиси ушул мисалы коркунуч мисалы. Бул бөйрөк ооруп деле канчалаган адамдар көпкө чейин деле бул диализ менен жашашы мүмкүн эмес экен да өзү негизи. Аны угуп атабыз да. Ошон үчүн ушул жаатта кандай мисалы сени коркунучка эметип аткан эмени айтсаң? Коркунучум ушу пересадкага барып келгенден кийин кайра ооруп калбасам экен деп тилейм. Анан алдыда чоң максаттарым бар. Келечекте жакшы адам болуп. Мына урматтуу достор, мекендештер, бир нерсени эске алып коелу. Жөн эле барып, бир дааратканага барып 20 сом төлөп, дааратканага кирип чыгышта биз ошол жерде дагы оозубуз жөн турбайт, тилибиз сүйлөп, ушул бул эмнеге кымбаттап кеткен, эмнеге мындай деген сыяктуудай ойлор бизге келбей койбойт. Бирок ушул жерде ойлонуп койсок, Адилет бир жолу дааратканага барыш үчүн 5500 сом төлөш керек болот. Частный клиник эмелерде. Урматтуу достор, бир жолу денеге азыкты киргизгенге да акча төлөп киргизебиз. Мисалы тамакты сатып алып ичебиз, ашканалардан, мисалы кафеден. Бирок аны сатып алып ичебиз, бирок денеге кирген ушул окаташты чыгарышлык дагы андан да чоң суммада турарын дагы эске алып койсоңуздар. Ошон үчүн мүмкүн болсо колдон келишинче өзүбүздү ушул Адилеттин ордуна коюп эле ойлонуп койсок, мен ойлойм, мындай түшүнүп ушул ар бирибизчи 100 сомдон чогултуп койсок эле, азыр биздин YouTube'да 200 000 подписчик болсо 200 000 100 сомдон чогултуп койсок эле азыр маселени турган ордуна чечкен турабыз. Ушуну көрүп эле кайдыгер болбой, ар бирөө 100 сомдон эле салып койгулачы, мүмкүн болсо. Тезирээк мына азыр отурган эне жүрөгү зыркырап отурат, ушу баласынан кайсыл күнү мындай колунан чыгарып албайын деп чоң коркунучта туруп жашап келет, жүрөк заада болуп. Бирок ошондой коркунучтан алып чыгышлыкка биздин мүмкүнчүлүк бар. Ушуну кылып коелучу достор. Мен колуман келген ушул экен. Мына азыр келдим, мына эненин жанына келип, энеке ыйлабаңыз, эне буюрса баары жакшы болот, Кудай буюрса Адилет жакшы болуп кетет. Анан ушинтип мына Адилеттин да уул кыздарын бала чакалуу болуп, ошонун жакшылыгын көрүшлүктү Кудай насип кылсын деп, жакшы сөзүбүз менен жардамыбызды берсек деген мына ушул ишти кылып атабыз. Анан ушу эненин үнүн, Адилеттин үнүн силерге жеткизиш аракетиндебиз. Анан үстүбүздөгү жылдын башында Курсан аттуу мекендешке боорун алмаштырууга деп кайрымдуу элден акча чогултуп жатканда, жараткандын буйругу менен Курсан мекендешиси бул дүйнө менен кош айтышып кеткен. Ал эми фонд Курсан маркумдун үй бүлөсү менен кеңешип, чогулуп жаткан каражаттан башка муктаждарга таратып берүүнү туура көргөнбүз. Ал бөлүнгөн каражаттан Адилетке дагы $1000 берилди. Кыргыз элинен айланса болот экен. Колунан келген жардамдарын баары мүмкүнчүлүгүнө жараша баардыгы бизге жардам беришип атат. Өзүбүздүн айылдарга дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Айыл элинен айланса да болот, алар дагы бир топ каражат чогултуп беришти бизге. Айыл өкмөтү жардам берди дегендей. Анан эми бүткүл кыргыз эли жардам берип атат. Россиядагы мигрант балдарга да чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Айланайындар, ошо бөтөн эл бөтөн жерде жүрсө дагы кыргыз элин ойлоп, биякта өзүнүн бир тууган боордошторун ойлоп, ошо бизге кол учун сунуп жардам берип аткандарга мен чоң ыраазычылык билдирип кетем. Баарыңарга ден соолук каалайм. Ден соолукта болгула бериңер. Айт, ден соолук деп ошо негизи ден соолук керек экен да адамга. Анан эми балам азыр диализге барып келип атат, бир жумада 3 жолу барат. Ансыз жашоо жок экен азырчы бул баламда. Ошол диализдин аркасы менен жашап келатат. Азыр эми ушул диализден ажырап өз алдынча жашынакай болуп жашап кетсе деп тилеп атам мен деле. Жакшы болуп кетсе экен. Кээ бир күндөрү кыйналып калат, апа бөйрөгүм ооруп атат, башым ооруп атат деп давлениясы көтөрүлүп турат. Ушул көзөмөлдө ушул жерде Бишкекте айла жок квартирада жашаганга мажбур болуп атабыз. Анан эми жана Курсан Пайкен дагы үй бүлөсүнө рахматымды айтып кетейин. Жаткан жери жайлуу болсун. Кудай таалам бейиштен орун берген болсун ошол адамга. Алардын үй бүлөсүнө да рахмат, ошо арткан акчаларынан бизди да ойлоп бөлүшүп жардам бергендерине чоң рахмат айтып кетем. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Рахмат. Дагы да болсо ушу бир аз акчабыз жетпей турат, дагы да болсо кичине каралашып жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Балам
башка адамдар катары жашынакай жашоодо жашап кетсе мага абдан жакшы болмок. Тилегеним ошол. Ден соолукта аман эсен барып кайра кайтып келсек өз мекенибизге. Ошол менин тилегим. Бул жалган жашоодо мындай тагдыр биздин башка келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кылымдар бою кайрымдуулуктун туу чокусун карманып келген кыргыз эли бул аянычтуу тагдырга дагы кайдыгер карабайт деп толук ишенебиз. Адилеттин эртеңки келечеги сиздердин колдооңуздар менен жарык көрөт. Ошол себептен келиңиздер, адилет мекендешибизге колубуздан келген колдообузду берели.